Саясий аренада Ташиев менен Токторбаевдин байланышы элдин кызыкчылыгы үчүнбү, же жеке чөнтөктү толтуруу үчүн болгонбу? Бүгүнкү күндө ачык-ачык жаткан мүлктөрдүн тизмеси жана мамлекеттик кызматтагы иштердин жыйынтыгы ушул суроону кабыргасынан койду. Токторбаев менен Ташиевдин айрым мүлктөрү тууралуу гана айтып берели. Алардын байлыгын санай берсе, тизме узаргандан узарып кете берет. Жеңиш Токторбаевдин Ош шаарынын мэри болуп турган мезгили тарыхта өзгөчө кара так менен калды. Анын тушунда Ош шаары 12 миллиард сом карызга батты. Пул кармаган адам менен пул кармабаган адамдын айырмасын мен бүгүн сездим. Бая мен Оштун мурунку мэри Жеңиш Токторбаев шаарды 12 миллиард сомго карыз кылып кетип калыптыр десем, байлар чочушту. Ошто жумуш көп болду, бирок 12 миллиард сомдук болгон жок. Мынча сумма каяктан чыкты деп атышат. Кээ бир байлар айтып атат, 12 миллиард сомду бул качан, кантип, кайсыл булактан алып төлөйм деген экен. Бул тамаша эмес бул деп атышат. Шаардык бюджеттин мындай оор абалга кептелгенине карабастан, Токторбаевдин жеке мүлкү таң каларлык деңгээлде өскөн. Дастан Грант жана Дастан Грант 2 мейманкалары 2022 жана 2024 жылдары курулган заманбап имараттар. Бул объектилердин жер участокторунун эле баасы $500 000 түзөт. Ал эми имараттын өзүн эсептесек, $50 миллион жетет. Жалал Абадтагы мейманкана жана ресторан 2025 жылга карата пландалган ири долбоорлордун бири болгон. Баасы $500 000 чапчайт. Мындан тышкары $300 000 ашык кымбат баалуу үйлөрү бар. Токторбаевдин айрым мүлктөрүн карап отуруп суроо туулат. Ош шаарын карызга батырган экс-мэрдин мынчалык ири курулуштарды жүргүзүүгө каражатты кайдан тапты? Ал эми Камчыбек Ташиевдин мүлктөрү жана ага тиешелүү делген компаниялардын ишмердүүлүгү өзүнчө бир империяны эске салат. Мамлекеттик мүлктөрдү арзан баада ижарага алып, кымбат баалуу курулуштарды жүргүзгөнү кадимки көрүнүшкө айланган. Ташиевдин айрым мүлктөрү тууралуу айта кетели. Барселона академиясы жана Мурас Юнайтед клубу үчүн жер тилкелери мамлекеттен ижарага алынган. Бул жерлердин базар баасы $миллиондогон түзөт. Бирок Ташиев мамлекетке ижара акысы катары 25 000 сом төлөйт. Түшкөн кирешеси миллионду чапчайт. Мисалы, Барселона академиясынын бир оюнчунун контрагы $20 000 түзөт. Учурда 200дөн ашык бала аталган академияда окуйт. Алардын бир жылдык жалпы контрагы $4 миллион түзөт. Кыргыз нефтегаз тууралуу да айта кетели. Ишкананын 85% ашык акциясы мамлекеттин менчигинде. Бирок Ташиев өзүнүн адамы Нургазы Нишанов аркылуу аталган мекемени басып алган. Кыргыз нефтегаздын $5 миллион бааланган 3 гектар жери Ташиевдин E-сервис компаниясына берилген. Компания негизинен мунай заттарын ташуу, логистика жана складдык кызматтарды көрсөтүү менен алектенет. Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишкана болгону менен, анын продукциясын ташуу жана сактоо иштерин дал ушул Ташиевдин E-сервис сыяктуу жеке компаниялар көзөмөлдөп пайда көрүшөт. Ишкана 3 гектар жерди жана ири складдарды мамлекеттен өтө арзан ижарага алып, бирок миллиондон ашык доллар пайда көрүшөт. Кыргыз нефтегаз өндүргөн мазут жана башка мунай заттарын экспорттоого дал ушул Ташиевдердин үй бүлөсү ортомчулук кылат. Карагат ресторан мейманканасы, NSI комплекси жана BIM8 сыяктуу ири ишканалар шаардын стратегиялык жерлериндеги бенза май коюучу жайлар жана Шер Мухаммед соода борбору Ташиевдин үй бүлөлүк кланынын экономикалык кубатын көрсөтүп турат. Бул тизме ачыкка чыккан маалыматтардын бир четарана. Ташиевдердин байлыгын санай берсе, тизме узарат. Учурда булардын мүлктөрү Матраимовдукунан ашып түштү. Ташиев менен Токторбаевдин байлыгы 5 жылда эбегейсиз өскөнү коррупциялык схемалардан кабар берет. Ташиев менен Токторбаевдин байлыгы 5 жылда эбегейсиз өскөнү коррупциялык схемалардан кабар берет. Эл алдында өздөрүн патриот жана коррупция менен күрөшкөн адам катары көрсөткөн Камчыбек Ташиев менен Жеңиш Токторбаевдин чыныгы жүзү алардын топтогон эбегейсиз мүлктөрүнөн көрүнүп турат. Өздөрүнүн коррупциялык схемаларын реформа деп атап, элди алдап келишти. Жеңиш Токторбаевдин Оштогу карызы жана Ташиевдердин бүтүндөйөр бир тармакты менчикке алышы эртеби кечпи мыйзам алдында жооп бере турган кылмыштардын тизмеси. Элдин эсебинен байыган бизнес империялардын доору түбөлүктүү эмес.